23-сентябрь Кыргыз Республикасынын улуттук тил күнү. Александр Сергеевич Пушкин атындагы номер 4-орто мектебинде өткөрүлгөн мамлекеттик тилдин 32 жылдыгына карата өткөрүлгөн иш мерчеми. 23-сентябрь мамлекеттик тил күнү. Ар бир элди улут катары тааныткан анын тили. Эне тил кандай жөнөкөй, кандай терең, кандай улук сөз. Дал ушул сөздөр ар бирибиздин каныбызды ойнотуп, сезимдерди ойготуп, акылыбызды арыштатып турат. Ар адамдын көркү эне тили менен. Адам эмес, эне тилин билбеген, эне тилин ыйык тутуп кадырлап, эчендеген инсан кеткен дүйнөдөн. Эзелтеден мөлдөй тунук тил менен эне атабыз алгачкы рет сүйлөгөн, кылымдардан кылымдарга сырдашып, кымбаттыгын айтчу кимдер билбеген. Алатонун кары болуп, салам айтам ысык көлдүн бузу болуп, салам айтам жамгырымдын суусу болуп, салам айтам кыргызымдын кызы болуп, салам дейбиз мында турган баарына, бизде окуткан ак билектүү агайларга, эжейлерге мээримдери көлдөй болгон, ыраазыбыз түбөл көп устаттарга, роза гүлү ачылган, жалбырагы жашылдан ийилип салам беремин 7-класс атынан. Баланы кырк үйдөн манас бүргүн жыйна алыптыр, чоң Алтайдын талага чоңда оюн салыптыр, кара кылтай мыңжуудан 80 бала барыптыр, 80 сөтүп 40-на 80дешип калыптыр, 80-нин ичинен бош колмактын чоңду мынасын жолун соргоду, 80 бала оңгоду, кызыл табак буруп деп, бергилерди кордоду, тентип келген буруп деп, бул буруптун балдарын чургуратып буруп деп, 80 бала качып, 40 балага асылып, далайынын ичине тезиз жерге бүгүлүп, 80 бала алдында келин болуп жүргөндү. Саламатсыңарбы балдар? Мен силерге келе жаткан тил майрамыга бир жомокту тыйын чычкан менен улак деген жомокту айтып берейин. Бир эчкинин бир улагы болгон экен. Улак абдан тентек экен. Бир күнү улак апасынын тилин укпай, токойго барып, адашып калып, ыйлап отурат. Андан кийин бир дарактын башынан тыйын чычкан түшүп, сен эмнеге ыйлап жатасың деп сурайт. Анда улак, мен ыйлабай ким ыйласын? Мен токойдо адашып калдым. Андан көрү сен мага жардам бер. Азыр мени кашкырлар көрсө жеп коет дейт. Тыйын чычкандын улакка боору ачып, сен эмнеге энеңдин тилин уккан жоксуң? Эгер энеңдин тилин укканыңда сен адашмак эмессиң дейт. Анда сен тигил чөптөрдүн артына барып жашынып тур дейт. Азыр караңгы түшүп калды. Эртең жарык киргенде мен сени жолуңду көрсөтүп коем дейт. Бир аздан кийин карышкыр келет. Карышкыр келип, ушул жерде улакты көрдүм эле, кайда кетти экен дейт. Анда дарактын башынан турган тыйын чычкан, ал силерди көрүп тигил жака качып кетти дейт. Карышкыр ага ишенип ошол жакка чуркайып кетет. Бир аздан кийин ал улакка кайрылып, сен тигил калың бадалдардын артына барып жашынып тур. Карышкырлар кайра келип калышы мүмкүн дейт. Анда улак макул болуп бадалдын артына жашынып турат. Эртеси жарык түшкөндө тыйын чычкан улакты жарым жолго чейин алып барып коюп калганын көрсөтөт. Улак үйүнө барса, байкуш энеси тентек улагым кайда кетти экен деп ыйлап отурган болот. Андан кийин ал токой жактан келе жаткан баласын көрүп, сүйүнүп, эмизип курсагын тойгозот. Курсагы тойгон улак болгон окуяны айтып берет. Ага тыйын чычкан жардам бергенин айтат. Андан кийин эртеси эчки тыйын чычканга барып рахмат айтып, ал жакшы көргөн тобурчактардан берет. Ошондон кийин тентек улак тентектик кылбай апасынын тилин угуп жашап калыптыр. Козусуна, чеберен чепчине, улардын улагына, кыштын мыштысына, коконун кучкоруна, соконун толугуна, койчунун койдубет кишилер муну билбейт. Тотонун токтосуна, коконун козусуна, чеберен чепчине, улардын улагына, кыштын мыштысына, коконун кучкоруна, соконун толугуна, койчунун койдубет кишилер муну билбейт. Азаматсың Талгат. Кымбат
кынаалашып бүткөн тилим, кылымдан азиз энем күткөн тилим, төрөлүп бул дүйнөгө көз ачканда жаралып жаным менен бүткөн тилим. Сүйүктүү татынакай сулуу тилим, мээримдүү жүрөгүмө жылуу тилим, ширелген жакут менен көркө чексиз, тамшанткан такылдаткан балдан ширин. Тилиңе кулдук кылам эне атам, кечиргин мен тараптан болсо катам, сен сүйгөн, сен сүйлөгөн ушул тилде кубултуп безеп ырдап келе жатам. Бул тилдин кылдат кымбат сырын ачам, канымды сыя кылып китеп жазам, таң эртең тил өмүрү бүтөт десе, күн менен уккан кечте кошо батам. Эне тилим ар бир кайрык сөзүмдө, даанышмандыктаны келет сезимге, тилим укам ийкем жана обомду, оюп турат тумар болуп эсимде. Тил деген үйүбүздүн ачкычыгы, бирде жаап, бирде эшигин ачып салган, үйүңдү ачкыч менен ачып туруп, билесиң ким экенин ээлеп алган. Бирге жүрөм, эне тилин кадырлайм, бүт тил менен иштейм, сүйлөйм, ырырдайм. Башка тилди жандай жакшы көрсөм да, эне тилин сүйгөнүмдөн жаңылбайм.